Абай Молдокматов башкы прокурордун биринчи орун басары кызматынан бошотулуп, анын ордуна Улукбек Султанов дайындалды. Президенттин буйругу менен Жалал Абад облусунун прокурору Алмаз Киязов, анын орун басары Заирбек Тойчубаев, Созак районунун прокурору Бакытбек Сыдыгалиев жана анын орун басары Тынчтыкбек социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербейм. Сиздердин эмгек акыңыздарды бир айдан экинчи айга кенен жеткидей кылып туруп беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Бирок мамлекет тарабынан сиздердин ишиңиздердин сапатына, адилеттүүлүгүңүздөргө сөзсүз мамлекет тараптан катуу сурак болот. Ошону унутпаңыздар. Созактагы чуулуу окуядан улам айрым прокурорлорду иштен алуу сунушталып, жумушчу топ текшерип чыгып, президентке сунуш берген. Белгилей кетсек, Созакта уюшкан кылмыштуу топторду калкалаган милиция кызматкерлери кармалган. Жабырлануучулар алгач милициянын үстүнөн прокуратурага кайрылган. Бирок көзөмөл органы ишти карабай койгону айтылган. Обул прокурорго кайрылды, УДГга кайрылды. Берден бир бизге жыйынтык кылып бере калган жок булар. Биз ошолорго ишенип кирип, анан чечип бергиле закондун негизинде дейилди. Бирок результат болгон жок да. Прокуратурадан жооп болбогондон кийин жабырлануучулар УКМКга кайрылган. Анын артынан иштин бети ачылып, бир катар милиция кызматкерлери, жетекчилер да кызматтан алынган. Эми тартиптик жазалоо прокуратура кызматкерлерине да жетти. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматкерлерине эскертүү берип, кол тийгиз деген түшүнүк жок экенин билдирген. Эч кандай кол тийгиз адам жок Кыргызстанда. Ал прокуратура кызматкериби, башка жөнөкөй жаранбы, же кандайдыр бир чоң кызмат тейлеген адамбы, мамлекеттин мүлкүнө кол салса, мыйзам бузса жооп берет. Жооп бергизип жатабыз. Прокуратуранын ичинде дагы өзара тазалануу иштери көп жүрүп атат. Уюшкан кылмыштуу топторду калкалаган күч органдарынын кармалышынан кийин милицияда бир катар ротация жүргөн. Ал эми башкы көзөмөл органы кызматтан алуудан кийин кандай кадамдарга бараары азырынча белгисиз. Прокуратурада ротациялоо былтыркы жылы башталган. Ага ылайык которулуп келгендер үчүн кызматтык үйлөр да курула баштаган. Кээ бирөөлөрүнүн жүздөрү кандай экендиги ачык айкын көрүнүп калды. Муну айтышат. Булар бардыгы эле ушундайбы деп. Жок, мындай эмес. Эми арада болот экен. Куу тушумдуктарды жазасын колуна бериш керек. Конечно, бири разы болсо, бири разы болбойт. Ага карабай, мыйзамдын гана тилинде сүйлөп, ошо мыйзам менен гана иш алып барыш керек. Териштирет, караштырат, күнөөсүнүн мойнуна койсо коет, койбосо анан кечирим сурап чыгарып коеттур деген мен үмүттөмүн. Өлкөнүн жогорку жетекчилиги жер-жерлерде мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө дайыма мониторинг жүргүзүлүп турары белгиленди. Мыйзам бузуулар табылып жана күнөөлүү адамдарга карата жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган учурда мындан ары да катаал чара көрүлөрү эскертилди. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.